Салам достор, сиздер менен кызыктуу ТВ каналы. Испания сыяктуу мамлекетти дүйнөдөгү эң бай тарыхый мураска ээ болгон эң байыркы маданияттын өкүлү деп эсептесе болот. Китеп сүйүүчүлөр үчүн бул Дон Кихот менен Дон Жуандын, ал эми искусство сүйүүчүлөр үчүн Сальвадор Дали менен Пабло Пикассонун мекени. Жада калса италиялык Кристофер Колумб өзүнүн белгилүү ачылышын испан таажысы астында жасады. Бүгүн сиздер үчүн Испания жөнүндөгү кызыктуу фактыларды топтодук. Сураныч, бул видеого лайк басканды унутпаңыз жана каналга сөзсүз жазылыңыз. Биз баштадык. Бүгүнкү күндө Испания Европанын эң популярдуу туристтик жайларынын бири. Кантип заманбап туристтерди өзүнө тартып турат. Өлкөдө көптөгөн маданий жана тарыхый эстеликтерден тышкары көптөгөн улуттук каада-салттар жана ар кандай кызыктуу фактылар айкалышкан. Испаниянын расмий аталышы Испания королдугу. Өлкөнү падыша башкарат, бирок номиналдуу гана. Борбор шаары Мадрид. Испаниянын борбору Мадридтин өзгөчөлүгү бул шаар өлкөнүн борборунда жайгашкан. Мындан тышкары Испания Европанын эң тоолуу өлкөсү. Ири шаарлары Барселона, Валенсия, Севилья, Кордова жана башкалар. Испания королдугу Европа биримдигиндеги экинчи чоң өлкө. Бул өлкөнүн аянты 505.990 квадрат километр. Азыркы Испания илгери ар кайсы тилдерде сүйлөгөн бир нече өзүнчө бөлүнгөн падышалыктар болгон. Бул падышалыктар 15-кылымда эки католик монархы Арагон Фердинанд II жана Кастилиялык Изабелла I экөө үйлөнгөндөн кийин бириккен. Бул падышалыктар азыркы Испаниянын көптөгөн аймактарынын негизин түзүшкөн. Бүгүнкү күндө штатта 17 автономдуу район жана Түндүк Африкада Сиута жана Мелилья автономдуу эки анклавы бар. Дүйнөнүн өнүгүшүнө Испаниянын салымы чоң. Бул 16-кылымда Испания империясынын кеңейишинин натыйжасында Америкага алып келген тили. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 22 өлкөсүндө 400 миллиондон ашык адам испанча сүйлөйт. Испан тили Аргентина, Боливия, Колумбия, Чили, Парагвай, Панама, Мексика, Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Эквадор, Куба, Доминикан Республикасы, Перу, Уругвай, Пуэрто-Рико, Венесуэла жана Экватордук Гвинеяда расмий тил болуп саналат. Испания 1800-жылдардан бери заманбап искусствого олуттуу таасирин тийгизип келет. Ал дүйнөгө Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жоан Миро жана Антони Гауди сыяктуу чеберлерди берген. Алар искусстводогу сюрреализм, экспрессионизм, кубизм, модернизм сыяктуу агымдардын негиздөөчүлөрү болушкан. Испания өндүрүлгөн шараптардын саны боюнча дүйнөдө 3-өлкө. Жүзүм өстүрүү үчүн миллион гектардан ашык аянт бөлүнүп берилген. Испанияда жүздөгөн жүзүм зарлар бар. Кызыл жана ак шараптар үчүн жүзүмдүн сортторун, ошондой эле ак шампанга барабар болгон каваны өстүрүүгө арналган миңдеген гектар жерлер бар. Испаниянын шарап маданияты Пиреней жарым аралына кеңири ландшафттары менен тараган. Бул жүзүмдүн атайын түрлөрүн өстүрүү үчүн идеалдуу жер. Бир мезгилде римдиктер испан маданиятына айрыкча шарап жасоонун жаңы ыкмаларын жана стилдерин үйрөтүү менен таасир эткен. Дүйнөдөгү эң эски ресторан Мадридте жайгашкан. Дүйнөдөгү эң эски ресторан Гиннестин рекорд китебине кирген. Бул Мадридтеги Эль Сабрино де Ботин рестораны. Бул ашкана 1725-жылы Эрнест Хемингуэй сыяктуу кадимки адамдар менен тамактанган Каса Ботин катары коомчулукка ачылган. Ресторан испан ашканасынын бай тарыхына ээ жана чыныгы тамактар менен тапастарды берет. Испаниялык белгилүү сүрөтчү Франсиско де Гоя ушул Эль Сабрино де Ботине деген ресторанда официант болуп иштеген деп айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө бул ресторан туристтик магнит болуп, жергиликтүү жана чет элдик жарандарды тейлейт. Дагы бир кызыктуу факт: Испания оливковое масло же башкача айтканда зайтун майынын дүйнөдөгү эң ири өндүрүүчүсү. Жыл сайын 6 миллион тонна май өндүрүлүп, дүйнөдөгү зайтун майынын болжол менен 44%-ын өндүрөт. Кылымдар бою зайтун майы жер ортолук деңизинин тамактануусунда негизги ролду ойногон. Ден соолукка көптөгөн пайдалуу жактары бар. Кадимки майлардан айырмаланып, зайтун майы ден соолукка пайдалуу жана сезгенүүгө каршы күчтүү касиетке ээ.
Испанияда 44 ЮНЕСКО'нун бүткүл дүйнөлүк мурастары бар. Испанияда 44төн ашуун ЮНЕСКО бүткүл дүйнөлүк мурастары сакталган. Алардын катарында Саграда Фамилия, Альхамбра чокусундагы чеп, орто кылымдагы Сантьяго де Компостела шаарлары, аска сүрөттөрү жана Рим урандылары бар. Бул жерлер тарыхый, илимий жана маданий маанилүүлүгү менен таанылган. ЮНЕСКОнун мурастары деп жарыялангандан кийин ал жерлер кулатуудан жана талкалануудан корголгон. Испания абдан күнөстүү өлкө. Бул жерде күндүн орточо саны жылына 280 күнгө жакын. Эгер туристтер буга аябай кубанышса, анда испан дыйкандары жамгырдын аздыгынан кургакчылыкка каршы турууга аргасыз болушат. Испания Европадагы эң белгилүү жайкы жайлардын бири болуп саналат. Жана 586 көк желек пляждары өлкө боюнча чачырап кеткен. Көк желек статусу суунун сапаты, коопсуздугу жана экологиялык стандартка жооп берген пляждарга гана берилет. Жалпысынан мамлекетте болжол менен 4800 чакырым жээги бар. Ал укмуштуу пляждарды камтыйт. Алар Жер ортолук деңиздин жээгинде Каталониядан, Андалусиядан, Балеар, Канары аралына чейин жайгашкан. Испанияда бука тартыш спортко караганда искусство деп эсептелет. Бул эң популярдуу, көңүл ачуучу, ошондой эле эң кеңири жана карама-каршылыктуу спорт түрү. Бул испан тарыхынын, искусствосунун жана маданиятынын бир бөлүгү. Бука тартыш көптөгөн чет элдиктерди өзүнүн катаалдыгы менен коркуткан чыныгы испан спектакли. Өзүнүн сулуулугу менен ал балеттен кем калбайт. Толкундануусу менен эң кызыктуу футболдук беттештен ашып түшөт. Испандар бир мезгилде эбегейсиз зор аймактарды багындырып алышкан. Бирок ошол эле учурда бул өлкө азыркы ири согуштардын эч бирине расмий катышкан эмес. Бирок анын жарандык согушу жарым миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алды. Испаниянын айрым мыйзамдары таң калыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, кара куурайды жеке колдонууга жасалган болсо, аны өстүрүүгө уруксат берилет. Дагы бир факт, өлкөдө бир жыныстагы адамдардын никеси мыйзамдуу. Испания Европадагы токойдо жапайы маймылдары көп, жападан жалгыз өлкө. Бул жерде гана макакалар табигый шарттарда жашашат. Европанын бир дагы мамлекетинде приматтар тирүү калган эмес. Апельсиндин ачык жемиштери өлкөнүн көптөгөн аймактарында өстүрүлөт. Апельсин бактарынын көпчүлүгү Валенсия аймагында. Өлкө апельсиндерди өстүрүү жана экспорттоо боюнча Европа лидерлеринин бири. Апельсин дарагынын мөмөсү испандыктарга бакыттын жана сүйүүнүн символу. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Мексика өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгыш үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар жана каналга жазылыңыздар. Бул видеону WhatsApp'тагы группаларга жибериңиз. Көрүшкөнчө достор.